урматтуу вице-премьер, бир карап койсоңуздар башкы прокуратурага. 16-жылы токтомдо Шенфен цемент боюнча иш козголсун деп турат. Жоопкерчилигин карасын деп. Азыр кече жакында өкмөт силер кайта макулдук бердиңер иштеткенге. Инвесторлор менен иштейсиңерби же ишти козготуп эле адан нары кете бересиңерби? Ошолорду бир реттеп келсеңер болмокто. Азыр маалымат угуп атабыз. Бир жагынан иш козголуп турат с приостановлением, неустановления лица, анан поручение турат. Эгерде өкмөт бир чечимге келсе, силер бул заводду азыр макулдукту берип, адан нары узатып атсыңар. Анда бирдекени карабайсыңарбы? Анан кийин бул постоянно дайым иштей турган токтом. Азыр маалыматты эске алып эле жөнөтүш керек буларды. Рахмат. Башкы прокурордун орун басары сөз сурап атат. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Мирлан Исакбекович. Мен кичине тактоо киргизип койсом, биякта. Жанагы Шанфен цемент жөнүндө айтып кетпедиңизби? Ал боюнча 2 кылмыш иш козголгон, 1 кылмыш иш боюнча соттун чечими чыккан. Экинчи кылмыш иш боюнча токтотулган жок. Кылмыш иш кыскарды өндүрүштөн кыскарды. Рахмат. 5-чи микрофон. Бул өкмөткө да иш козгойсуздарбы? Да, макулдук берди деп. Он такой живой бизнес болуп жүрөбү деп атам да, у вас. Токтотуп, анан кайта өкмөт макулдук берип, анан азыр бергенден кийин кайта жандатып, уже жаңы берген разрешениялар боюнча бир чечимге келбейсиңерби? Инвестиция керекпи? Же реально иштебейтпи дегенде болчу. Бир өкмөт келип запрет кылат, бир өкмөт келип кайта разрешение берет, а жогорку кеңештин токтомунда уже жоопкерчиликке тарткыла деп жазылып турат. Жаны бир чечимге комитетте сунушуңарды берип азыр эмес, комитетке тактап бир сунуш менен бирдеке келгиле да. Ту информацию, которую вы сейчас даете, она разнится. И непонятно. Тура чечим беле өз убагында, же тура эмес беле? Адан нары багыттарыңар кандай? Инвестиция боюнча өкмөттүн иши чабал. Өкмөттүн отчет менен кошо караш керек. Инвесторлор токтоп калган уже, Кыргызстанга келгенден коркуп отурат. Бардык субъектлерин, предпринимательствонун ортосунда болгон спорлордун баары соттун алкагында караш керек. Же Финполго, же Ген прокуратура, укук коргоо органдарынын карамагына берип салгансыңар. Өкмөт өзүңөрдүн позицияңарды көрсөтпөйсүңөрбү? Бизнес кантип келет? Не болсо эле укук органынын бирөөлөр крыша тапса эле ошол жактан иш козгоп жүрүп